Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында жана ошондой эле 7 апрель революция күнүнө карата Кыргыз Кербени журналы, Шамбала, Кыз жигит, Кербен гезиттеринин башка редактору Гүлбайра Турумова, Насаатчы эл аралык коомдук фонду жана Асылзат Нуру коомдук фонду тарабынан Кыргызымдын кыраан кыздары, Кыргызымдын чыгаан уулдары аталышындагы салтанаттуу кече болуп өттү. Саамалыкка төбөсү көрүнгөн көрөнөктүү ишкерлер, аттын кашкасындай таанымал чыгаан залкарлар жана 7 апрель каармандары, ошондой эле өлкөнүн 7 дубанынан эмгеги элге сиңген инсандар келип төрдөн орун алышты. Биздин өлкөдө экинчидеги революция болбосун дагы ушундай жоготуулар болбосун. Ушуну каалайт элем. Алсак, алыстан ат арытып келген сыйлуу коноктор дагы болду. Алардын арасында Нарын облусунун жер көчкү айылынан келген Суусаркан апа. Ал чарбада иштеп, мээнеттин аркасында 11 баланы чоңойтуп, татыктуу тарбиялап, бүгүнкү күндө төрдүн көркү болуп, жаштарга өзүнүн акыл насаатын айтып, эмгекчилдикке үндөп келет. Бизде ушу сыйлап нарындан атайын чакырып, ушу ардактуу апа деген эмен тапшырып отурат, сыйлык тапшырып отурат. Рахмат. 11 баланын энесимин, 40 жылдык стажым бар. Ошону билип, ушу жака сыйлап аттат. Ыраазычылык билдирем. Сыйлыктардын эң өзгөчөсү апаларга арналган наамдар болду. Жер-жерлерде таланттуу, өнөрлүү, ууз чебер апаларыбыздан түзүлгөн шайыр апалар бар экенин баарыбыз эле билсек керек. Мына ошол энелер ак элечегин башына тагынып, жагымдуу чыгармасын жандуу үн менен аткарышып, элдин маанайын көтөрүүгө жетишишти. Насаатчылык боюнча ушу маданият тармагында биз көп жылдан бери шайыр апалардын арасында катышып жүрөбүз. Анан биз кичине мындай эмнеле маданий тармактар боло турган болсо, ошолорго көбүрөөк катышабыз. Өзүм маткероймун. Анан эми кадырман калк деп элдер баалады окшойт эмгегибизди. Эми эл керегине жараган дегенде элге эмне өзүбүзгө керектүү нерсе боло турган болсо, бир мүмкүнчүлүк болуп калса, бир нерсе уюштура турган болуп калсак, биз жок дебейбиз, дайыма шайыр апалар тобу менен чогуу биргеликте чыгабыз. Алдыңкыларды алдыга сүрөп, алдыдагы албан аракеттерге өбөлгө түзүп, өзгөлөргө өрнөк кылып эмгекке шыктандырган сыйлыктар ар бир инсандын ишине ийгилик алып келери шексиз. Эми менин оюмча, кээде бир жылда бир жолу ар бир кишинин жасаган эмгегин баалап, ушундай элди чогултуп, азыр бүгүн жакшынакай дасторкон жайып, ошондой эле баарыбызга сыйлык берип, ушуна кубаныч тартып болуп атат. Эгерде жылына ушундай нерселер болуп турса, элдин демине дем, күчүнө күч кошулат. Ошондой эле келечекте дагы жакшы жумуштар жасаганга бир өбөлгө түзүлөт болуш керек. Мына ошентип сыйлык төш белги тагынган коноктордун маанайы көтөрүңкү болуп, уюштуруучуларга ыраазычылыктарын билдирип атышты. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, Таңкы СТВ.